Ош шаарында үй алып берүүнү уадалаган кооперативдин жетекчиси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жогорку сот Батукаев боюнча ишке өкүм чыгарды. Алмазбек Атамбаев камакта калтырылды. Кара сууда кош жарандуулугу бар депутат мандатын тапшырып берди. Жогорку кеңештин депутаты мандатын алган Эльвира Сурабалдыева менен Мейкимбек Абдалиев парламентте ант берди. Мыйзам боюнча эл өкүлдөрү ант берген күндөн тартып кызматка расмий түрдө киришет. Сурабалдыева 1-май округунан шайланып келди. Ал буга чейин 6-чакырылыштын депутаты, вице-премьер-министр кызматын аркалаган. Абдалиев Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп дайындалган Рапшан Сабировдун ордуна келди. Ал 6-чакырылыштын депутаты болуп 1 жылдан ашыгыраак убакыт иштеген. Ош шаарында үй алып берүүнү уадалаган кооперативдин жетекчиси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул боюнча Ош шаардык милициясы маалымат таратты. Алардын берген маалыматына караганда, көп адамдар бул кооператив тарабынан уадаланган үйгө жетпей милицияга арыз менен кайрылган. Ош шаарынын аймагынан жаранга үй алып берүүнү уадалаган, бирок аны аткарбай жүргөн деп шектелип, Эслайн кооперативинин 28 жаштагы жетекчиси кармалды. Бүгүнкү күндө аталган кооперативдин үстүнөн 24 жабырлануучу арыз менен кайрылган. Алар кооперативге кирүү үчүн 218 000 сом акча төлөп, андан соң ай сайын ала турган үйүнүн кооператив тарабынан белгиленген сумманы төгөп турушкандыгы айтышууда. Жабырлануучуларга келтирген зыян бир нече миллион сомдон ашкан деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле милициядан бул кооператив мындай жол менен финансылык пирамида катары дагы иш жүргүзгөн деп шектелип жатканы айтылды. Аталган факты боюнча тийиштүү материалдар Кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылыкка ылайык кылмыш иши козголду. Ош шаардык милициясы ушул сыяктуу кооперативдерден алданган жарандардын көп экендигин эске алуу менен башка жабырлануучулар болсо укук коргоо органдарына кайрылууну суранат. Кыргызстанда ушул жылдын 2 айында 133 киши каржы пирамидасына алданып 61 миллион сом чыгым тартты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Агылайык 2022 жылдын январь жана февраль айларында министрлик тарабынан каржы пирамидаларын уюштуруу боюнча сотко чейинки 111 өндүрүш иши тергелип, анын 191 сотко жиберилген. Мурдагы фактылардын көбү Бишкекте, андан кийин Ошто жана Ысык көлдө катталган. Министрлик жарандарды оңой акча табууга азгырылбай, каражатты кайсы бир жакка салууда этият болууга чакырат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыраткан. Буга чейинки сот өкүмүн жогорку сот күчүндө калтырды. Аталган соттун маалымат кызматы Индира Жолдубаева, Абдухалим Раимжанов жана Калыбек Качканалиевге карата чыккан өкүмдөр өзгөртүлгөндүгү айтылды. 1-май райондук сотунун сотко чейинки өндүрүш учурунда 2019 жылдын 26 августундагы Жолдубаеванын мүлкүн камакка алуу боюнча өкүмү жокко чыгарылгандыгы айтылды. Маалыматта сот актыларынын калган бөлүгү өзгөртүүсүз калганы белгиленди. Эске салсак, 2021 жылдын декабрь айында Алмазбек Атамбаевдин 2 иш боюнча камакка алуу боюнча бөгөт чарасы жогорку сотто каралган. Жогорку сот 12 октябрда башкы прокуратуранын өтүнүчү менен Батукаевдин иши боюнча Атамбаевга мурда чыккан өкүмдү кайра калыбына келтирген. 1-май райондук соту 2020 жылдын июнь айында Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча 11 жыл 2 айга кескен. Бишкек шаардык соту 1 айдан кийин райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Андан кийин иш жогорку сотко жетип, бирок каралбай 2 жолу артка жылдырылган. Буга чейин Замир Жошев эгерде жогорку сот Батукаев боюнча протоколун жокко чыгарса, Атамбаев кое берилиши мүмкүн экендигин билдирген. Стоматологическая клиника. Ваш стоматолог готов спасать ваши зубки. Стоматология для взрослых и детей с 4 лет. Индивидуальный подход к каждому пациенту. Врачи с опытом работы от 5 лет. Мы говорим на русском, киргизском и узбекском. У нас бесплатная консультация с планом лечения и рентген в подарок для наших подписчиков. Также действуют скидки и акции. Проводятся розыгрыши в нашем инстаграм-аккаунте. Находимся всего в 2 минутах ходьбы от метро Достоевская по адресу улица Самотечная, 17А. По всем вопросам обращаться в директ или звонить по номеру 8 915 444 80 52. Здоровье ваших зубов в наших руках. Мы вас ждем!
Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы аялын бычак менен коркутуп, мыкаачылык менен сабаган чет өлкөлүк жаранга издөө жарыялады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 14-мартта болгон. Анда 28 жаштагы аялын Туркиянын жараны 4 саат бою үйүндө сабагандыгы айтылат. 1-май райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин өмүргө жана ден соолукка коркунуч зомбулукту колдонуу менен коркутуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Медина Дүйшиева аттуу интернет колдонуучу күйөөсү сабагандыгын жазып, видео сүрөттөрүн жарыялады. Бул коомчулукта талкууга алынып, социалдык тармактын колдонуучулары сабаган кишини жоопко тартуу талабын коюп жатышат. Кош жарандуулук жана жасалма диплом боюнча билдирүүлөр президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңешинин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө келип түшүүдө. Бул тууралуу кызматкер Сулайман Усенов билдирди. Анын айтымында, буга чейин Кара Суу районуна караштуу айыл аймактардын бириндеги айылдык кеңештин депутатынын кош жарандуулугу тууралуу маалымат түшүп, текшерүүдөн кийин депутат өз каалоосу менен мандатын тапшырып берген. УКМК бүгүнкү күндө 12 мамлекеттик кызматкердин чет элдик жарандыгы бар жогун текшерүүгө алгандыгын, андан сырткары 73 мамлекеттик кызматкер, 25 жогорку окуу жайлары жасалма диплом ишине байланыштуу шектелип жаткандыгын жарыялаган.